арызды жазыңыз мага. Мен атыма жазың, тактапка жоопко тартың деп. Анан кийин ответти аласыз. Жазбай айтпайсызбы өзүңүз? Сөз менен сүйлөп коюп атпайсызбы? Жок, такташ, мен ошол жерде айтылган сөз уже ошол документальный кетет да. Ошо Сиз айтылган сөздү аткара турган сиз ким экенсиз? Жазып бериңиз. Мен Жазып бериңиз арыз менен. менен. Мен депутатмын. Депутат экениңизди билем сиздин. Кандай депутат экениңизди да билем. Кантип шайланганыңызды да билем. Кандай депутат экенмин? Вот көрөсүз жакында. Üçüncü mikrofon. Урматтуу Камчы Кыдыршаевич, биз сизди сыйлайбыз. Бул жерде Бакиров боюнча же өмүр боюнча сөз кетип аткан жок. Бул жерде жер суу боюнча, кемпироват боюнча суу кетип атат, ратификация боюнча суу кетип атат. Мени пиширип жегиле, колуңардан келсе. Мен өзүм жөнүндө сүйлөгөн жокмун. Мен эл шайлаган. 11,5 миң эл. Кандай шайланганымы элдин бардыгы билет. Пиширип жегилесизби, кекиликсизби? Рахмат, болду. Айтышпагыла. Камчы. Айтышпаңыздар. Отура бериңиз. Айттыңыз. Üçüncü mikrofon. Камчы Кыдыршаевич, эми бул жерде бир аз элди сыйлап жакшыраак сүйлөшпөйлүбү? Кекиликсиңби? Мен депутатмын, көрбөй турасызбы? Өзүң айтып атпайсың, мен не бышырып жедим. Ким сени бышырып жейм деп атат? Мен жөнүндө сөз болгон жок. Жер суу боюнча сөз болуп Жер атат. суу боюнча сөз болуп атса мен жооп берип атам. 5 жол сурадыңыз. 5 жолу жооп. Мен кандай экенмин? Так. Мен кандай экенмин? Кандай экениңизди эл өзү билет, сиздин кандай экениңизди. Ким экениңизди да билет. Эл жакшы билет, сизди дагы жакшы билет. Вот именно мени жакшы билет. Ошон үчүн мен ушул жерде турам. Болду. Убакыт көрсөтүү, эмнени көрсөтөт? Эмне колдасың мен убакыт? Болду, токтоткула. Сөз жок. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Камчы Кыдыршаевич. Эмне убакыт көрсөтөт экен? Болду, токтоткула. Токтоткула сөз. Мыйзам кабыл алгандан кийин ошонун баардыгы ушундай болот деген сөзүңөргө мен түшүнбөйм. Биздин конституцияда мыйзамда эмес жазылып турат, Камчы Кыдыршаевич. Ар бир кыргыз жараны өзүнүн эркин билдирүүгө пикирин укуктуу деп эркин билдиргендердин кайда жатканын билесиз. Анын ишенимин өзгөртүүгө басым жасоого тыюу салынат деп басым жасатып атасыңар. Популист болбогула, тигинтпегиле, кыйкырчаак, мындай кылбагыла дегендей. Ар бир жарандын укугу бар буга, конституциялык укугу бар. Кыскасы эми 7-беренеде Гавасай дарыясынын табигый агымына тоскоол боло турган гидросооружениялар курулбайт дейт. Мына суу. Так, рахмат. Мен аны сиз суроолоруңузга жооп берейин. Айтып атасыз, регламент бүгүнкү ошо кемпироват келип, бактысы ачылып, кол коюлуп калды деп. Андай эмес. Давайте ушундай баягы кычы сөздөрдү токтоткула. Регламентти сиз кабыл алгансыз, урматтуу депутаттар менен чогуу. Убактысы келди, кол коюлду. Эч кандай бул кемпироваттын бүгүнкү, эртеңки, бүрсүгүнкү тагдырына байланыштуу эмес. Бул регламент кол коюлду, бул мындан кийин дагы иштейт. Нече атам баягы оозго келгенде оттой берген туура эмес бул. Башка бийлик келсе, жооп бересиңер деп эле коркутабыз. Урматтуу туугандар, урматтуу депутаттар, биз жоопкерчиликти алып кетип атабыз. Жоопкерчиликти мыйзамдын чегинде алып, мамлекетибиз үчүн мамлекеттин кызыкчылыгын коргоп кетип атабыз. Жана мамлекеттик кызыкчылыгын мындан ары да коргойбуз. Эч ким жоопкерчиликтен качып, же болбосо башка бийлик келсе, андай болот экен, мындай болот экен деп. Башка бийлик келсе деп коркута берип, качан сүйлөсөңүз башка бийлик келсе деп коркутасыз. Башка бийлик келгенде көрөбүз, Кудайдын пешинеге жазганын көрөбүз. Биз мыйзамдын чегинде элибиздин, журтубуздун, мамлекетибиздин кызыкчылыгы үчүн кетип атабыз. Андан сырткары, жана ушу бардык нерселерди эле өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, урматтуу Адаган Кимсанбаевич, сиз дагы ушу мамлекетте көп жылдан бери өмүр бою мамлекетке ушу айтып, көрүп, билип, кабыл алып келеткен адамдарсыз. Колуңуз менен иш кылбасаңыз дагы, хотя бы тилиңиз менен, оозуңуз менен, акылыңыз менен иш кылып келатасыз. Так? Эми өзүңүзгө ылайык кылып эле айта бербестен, могул туура эмес жагын айтпайсызбы? По сути айтпайсызбы? Кана айтыңыз. Кемпироватты эмнеге биз жаман алмаштырып бирдик? Эмне үчүн Гавасайды биз алдык? Эмне үчүн бул жерди туура эмес алып койдук? Айтың ошо боюнча. Мен даярмын жооп бергенге. Анан жөн эле колуңузду түшүрүп сүйлөңүз. Билесиз, мен колуңузга дагы бир нерсе деп айтып коёмун. Пожалуйста. Колуңузду түшүрүп сүйлөңүз, пожалуйста, сураңыз сизден. Анан жөн эле эме кыла бербестен суроо бериңиз. Мына урматтуу депутаттар суроо берип атат. Ар ким өзүнүн оюн билдиргенге укуктуу. Билдириңиздер, айтыңыздар, жооп берейин бардыгына. Эч маселе жок. Бирөөнү тыйып аткан жокпуз. Же сен аз сүйлө, же сен көп сүйлө деген маселе жок. Баарыңыздар регламент негизинде берилип атат.
Ал эми эркин билдиргендер каякта отурганын көрүп атасыз деп мага айтып атасыз. Урматтуу Адак Кемсанбаевич, эркин билдиргендер эмес, провокаторлар. Мамлекетке дестабилдүүлүктү алып келебиз. Мамлекетте дагы ызычууга салабыз, бийликти алабыз деп ушул именно бүгүнкү кабыл алып аткан мыйзамдын негизинде ызычуу чыгарабыз дегендерден биз тамырынан кыркып атабыз, мындан ары да кыркабыз. Бул биздин мамлекеттик кызматта отурган адамдын милдети. Мен мамлекетте улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын жетекчиси катары мамлекетте тополоң болбоону, тынчтыкты сактоону, стабилдүүлүктү кармап турууга милдеттүүмүн. Мен милдетимди так аткарамын. Ошондуктан, урматтуу депутаттар, эгерде мамлекетибизге мындан ары дагы кимдир бирөө бүлүк салгысы келсе, бул тышкы душман болобу, ички душман болобу? Биз толук бойдон мамлекет тарабынан чара көрүүгө милдеттүүбүз. Мына ошол мамлекеттик кызматкерлер өзүнүн милдетин так аткарбай жүрүп, мамлекетибизде 3 жолу переворот болду. 3 жолу бийлик күтүүсүздөн алмашты. Мындан ары бийлигибиздин бардыгы сиздер кабыл алган мыйзамдын чегинде, Конституциянын негизинде алмашканга биз шарт түзүп беребиз. Кудай буйрса. Рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу депутат Мадымаров, министр юстициянын адресине катуу айтып кеттиңиз, сабатсыз экенсиң, анан теги бу деп. Сиздин бул абдан сүймөнчүк сөзүңүз да өзү. Бул министр сизден сабаттуулугу жагынан эч кем калбайт, ашса ашып кетет. Мына 3 тилде сүйлөйт, англисче, орусча, кыргызча свободно. 30 жылдан бери ала албай, ушул залда канча кыйкырыктар, кызыл чеке мушташ болуп келген кумтөрдү алууда ополтоодой салым кошкон. Эл аралык маселелерде дагы, юридикалык маселелерде. Түнкү саат 3'te ойготуп туруп конституцияны, закондорду сурасаңыз айтып берет. Мына мен ушуну айтып коеюн дедим. Ал эми мурда сабаттуулар берип жиберген жерлерди биз бүгүн сабатсыздар кайтарып алып келип атабыз. Мына азыр Камчыбек Кыдыршаевичтин докладынан да менин айткан сөздөрүмөн дагы ынандыңыздар, урматтуу депутаттар. Мына сиз берип жиберген 4 көчө боюнча протоколго кол коюп жиберген. Аны айтып атпайсызбы? Мыйзамсыз, туалетке барып коюш керек деп. А бирок тиги тарап барбайт экен аны менен. Мына деп эле көрсөтүп туруп алат экен. Бир нече жолу көрсөттү. Өткөндө Астанадан дагы 3 тараптуу жолугушууда да көрсөттү. Мына монтип кол коюп берип коюлуп аткара бербейт деп. Андан бери мына 2 жолу сүйлөшүп келди Камчыбек Кыдыршаевич. Кече жакында биз кайра кайтарып аны нейтральный статус КВО бердирип атабыз. Ошого макул кылдык. Сеники да эмес, меники да эмес болсун, андай болсо деп туруп. Эгерде мындан кийин эле дагы айнып кетпесе эле. Нейтральный территория. Биз лейлекке түзөтөбүз, сен ходжайлооң менен ворукка түзөтөсүң. Ортодо нейтральный зона болот деп бир канча квадрат метр жер. Ортодогу үйлөр алынат. Тажикстан тараптан 20га жакын үйлөр алынып кетип атат. Бизден 3-4 үй алып кетип атат, 3-4 үй. Мына ушундай иштерди жасап атабыз. Анан эми бири-бирибизди жөн эле дайыны жок күнөөлөй бербейли. Сен сабатсызсың, мен сабаттуумун дебейли. Көрүп жүрөбүз сабаттуулар кандай иштер жасагандарын. Рахмат. Туура эмес маалыматтарды таратышып, коомго дүрбөлөң түшүрүүгө аракет кылгандар бар экенин билесиздер. Аракет кылган адамдар көп. Дүрбөлөң салып, ушул саткынчы сатып жиберди, бул бергинчи берип жиберди дегендер өтө көп. Назира Азимовна, сиз ушуну туура айтып атасыз. Мына депутаттардын сүрөттөрүн чыгарып алышып, мына депутат саткынчы деп канча нерсе таратып атышат. Ошону кылгандар өзүбүздүн арабызда отурушат ушул жерде. Былгытып коюп отурушат унчукпай. Так, кимдин командасы иштеп атканын баарыбыз билебиз. Ким ошондой маселе таратып атканын баарыбыз билебиз. Давай тарат, давай жаса, давай кыл деп отуруп, өздөрү ушу депутаттар арасында ушундай деструктивдүү күчтөр бар экендигин биз да билебиз. Ошондо урматтуу депутаттар, алардын сөздөрүнө ошондой бир аз сандагы деструктивдүү күчтөрдүн сөздөрүнө жана маселелерине алынбаңыздар. Аларга көңүл бурбаш керек. Алар көңүл буруп отура берсе анда жин болуп кетпейсиңби? Биз мамлекетибиздин, элибиздин, журтубуздун кызыкчылыгын, эң стратегиялык мүнөздөгү маселени карап жана чечип атабыз элибиздин пайдасына. Бул бизде кайрадан сыймык болуш керек. Мен сыймыктанам. Менин тагдырыма буйруп, ушул күндө 100 жылдан бери чечилбей келген кыргыз-өзбек чегарасынын акыркы точкасын биз коюп атканга мен сыймыктанам. Ошондон силер дагы жакшылап колдоо берсеңиздер деген үмүттөмүн. Мыйзам долбоорун 3-чү окууда добушка коем, добуш бериңиздер.
Рахмат. Аталган мыйзам долбоору 3-чү окууда кабыл алынды. Макул 65, каршы 18, баары 83, катталды 83. Рахмат, урматтуу депутаттар. Аталган мыйзам долбоорлору кабыл алынды. Рахмат, барыңыздарды куттуктайм.